Бүгүн силер менен Мойдун Темирбаев атындагы номер 11-ci жалпы билим берүүчү орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Жуманазарова Айтбери Култаевна 3-cü класс адабий окуу сабагы. Балдар, сабакты баштаардан мурда алтын эрежеге көңүлүбүздү бурабыз. Кол көтөрүп сүйлөйбүз, кунт коюп угабыз, сабакка көңүл бурабыз, ынтымакта болобуз. Ошондой эле активдүү катышканга аракет кылабыз. Өз атын атап жадабай, жар салат уйтоо кыяга, жумурткасын таштайт ал бир кез келген уяга. Бул албетте көкөк балдар. Анда эмесе көңүлүңөрдү көкөк тууралуу видео баяндамага бурамын. Бүгүн биз силер менен биргеликте келген куштардын бир канчасы менен таанышабыз. Күкүк узундугу 40 см, салмагы 100-120 граммга чейин. Өмүрүнүн узактыгы 10 жылдан тартып 40 жылга чейин жашашат. Булар биздин өлкөгө эрте жазда учуп келишет. Күкүктөр Балдар, силер көкөк тууралуу маалымат алдыңар. Бүгүнкү сабагыбыз мына ошол көкөк тууралуу болмокчу. Сабагыбыздын темасы Мелис Абакеровдун көкөк Зейнеп жомогу. Балдар, бүгүн сабакта көкөк Зейнеп жомогунан ынтымактын, кайрымдуулуктун, эмгекчилдиктин маанисин талдап, терең түшүнүк аласыңар. Ошондой эле балдар, силердин эске сактооңор, сөз байлыгыңар, сүйлөө маданияттуулугуңар, кабыл алууңар калыптанат. Балдар, силер жомоктон бири-бириңерди урматтоого, адептүүлүккө, улуулардын сөздөрүн угууга, кайрымдуу болууга үйрөнөсүңөр. Анда эмесе силерге көкөк Зейнеп жомогун окуп берейин. Кунт коюп угабыз балдар. Илгери бир заманда жашаган дешет кемпир чал. Короосу толгон кою бар, желеси толгон жылкысы бар. Тиричиликти өткөрүп, көрө кат жагына болушпаптыр эч бир зар. Так ошол кемпир чалдын суйкайган, сулуу келишкен 2 кызы бар экен. Улуусунун ысымы күкөк экен башынан. Кечүүсүн жөлөк болсун деп, Зейнеп койгон жашынан. Мына ошол 2 кыз эрке болуп өсүптүр. Сылап, сыйпап чачтарын, боёп бети каштарын, эртеден кечке эрмеги акыйлашып өтчү экен. Анысына себепкер ата энеси экен. Көкөк кой кайры десе атасы, Зейнеп сен кайры дечи апасы. Көкөк сууап кел десе атап апасы, Зейнеп сен баргын дечи атасы. Абышка кемпир биринин сөзүн бир укпай, бирине бири каршы чыгып жүрүп, эркелерди угу бетер эсиртип алыптыр. Күндөр күнгө алмашып, айлар айга жалгашып, жылдар жылга тогошуп, арадан дала жыл өтөт. Баягы кемпир абышка кайрат күүдөн тайышыптыр. Оокат кылар киши жок, төрдө олтуруп калышат. Койлору кетет коңулга, жылкысы кетет жылгага. Кайрысаңар болбойбу? Кайран мал кетти талаалап. Караган баккан болбосо бөрү кушка таланат, деп атайына кайрылса, капарын алышпай каяш айтат кыздары. Малда жок биздин ишибиз, биз эми чоң кишибиз дешет. Атүгүл үй оокат кылганга бири-бирин жумшай башташат. Тезектерип кел көкөк дейт Зейнеп. Сен өзүң бар дейт көкөгө. Сууап кел Зейнеп дейт көкөк. Суусазаң өзүң бар. Күл чыгар көкөк дейт Зейнеп. Күнкор белем дейт көкөк. Эссиз өскөн 2 кыз ырыктары кетип ырбаптыр.
карыган ата-энеге эч ырайым кылбаптыр. Айласы кетип мүңкүрөп, абышка кемпир түңүлөт. Эрезеден ашканча эс акылга келбеген, силерден эмне жакшылык көрөйүн, деп каргаса энеси тескери берип батасын каргаган экен атасы. Бириңе бириң чакырып, куш болуп сайрап калгыла, баладан убай түк көрбөй, балапан баспай калгыла. Каркышка калган эки кыз болгон дешет көпкөк куш. Ошондон бери куш болгондо мыш болуп, уя салып марытпай, балапан басып жарытпай, көрүнгөн даяр уяга жумурткасын таштап кетишет. Балапанын багышпайт, балапандары дагы чыныгы ата-энесин таанышпайт. Күкүк менен Зейнеп дагы баягысын коюшпайт. Бири-бирин жумшашып, дале болсо тынышпайт. Зейнеп жүрөт күкүк деп Бадалдуу тоонун бетинде, күкүк жүрөт Зейнеп деп дүйнөнүн бир четинде. Балдар, жомогубуз соңуна чыкты. Мына ушул жомоктон бизге бейтааныш болгон сөздөр кездешти. Мына ушул сөздөр менен иштейбиз. Биз жомоктон эрезеден ашканча деген сөздөрдү кездештирдик. Эрезеден ашканча деген сөздүн мааниси бул чоңоюп эс акылына киргенче дегенди билдирет. Ырыктары бул ынтымагы дегенди билдирет. Баладан убай көрбөй, баладан жакшылык көрбөй деген маанини түшүндүрөт. Мына ушул чыгарманы бышыктоо максатында төмөндөгүдөй ыраттуулук боюнча иштейбиз. Чыгарманын аталышы. Кана балдар, жооп беребиз. Чыгарманын аталышы эмне деп аталчу эле? Ойлонобуз балдар. Туура. Күкүк Зейнепти аталчучу. Чыгармадагы каармандар кимдер? Туура жооп. Абышка, кемпир, күкүк жана Зейнеп. Балдар, чыгармадагы куш эмне деп аталчу эле? Туура, күкүк. Чыгарманын автору ким? Туура, Мелис Абакеров. Балдар, аябай чарчадыңар окшойт. Кандай анда көнүгүү мүнөтүнө, эс алуу мүнөтүнө беребиз. Birincisi baş parmak, ikincisi sömöy, üçüncüsü ordan, dördüncüsü adı yok, beşincisi çıpalak. Baş parmağım çoğ atam, sömöyüm çoğ apam, ortanuğum öz atam, adı çoğum apam, geçine geçi çalap, menin adım çıpalak. Эс алып алдыңарбы балдар? Анда биз класстерге кезекти беребиз. Мына ошол Күкүк менен Зейнептин сыпаттарын мүнөздөгөн сөздөр боюнча кластер түзөбүз балдар. Күкүк, Зейнеп. Кандай кыздар деп мүнөздөйсүңөр? Сыпаттарын мүнөздөйбүз балдар. Карап көрөбүз жооптору. Адепсиз, жалкоо, эрке, сулуу,
Акылсыз, ырайымсыз. Азаматсыңар балдар. Балдар, мына ушун менен аяктады. Саламатта калгыла.